Умар ибн Хаттаб bir gün oltursa biri dua kılıp atat deydi. O жараткан, meni az adamlardan kılgın dep dua kılıp atat deydi. Umar ибн Хаттаб osuna geldi deydi. Emne деп атасың dese, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mağa şükür kılıpçılar az деп айтты deydi. Mağa razı bola turganдар az деп айтты deydi. İbadat kılıpçılar az bolat деп айтты deydi. Жашоосунда razı bola turganдар az bolat деп айтты deydi. Бейишке кире тургандар аз болот деп айтты. О, жараткан мени ушул аздардын, аз топтордун арасынан кыл деп дуа кылып атам деп айтты дейт. Адамдардын көпчүлүгү жашоосуна нааразы. Ыраазы болбойт. Жакшылыкка ыраазы болбойт. Кудай Таалам биз жогоруда айткандай, Кудай Таалам бизге көптөгөн жакшылыктарды берди. Мына бактылуулук эмне десе, бир тууганды утабыз, ата энени деп атабыз, жакшы абада отабыз, тынчтык деп атабыз, бейпилдик деп атабыз. Кудай Таалам бизге ушул биз айткан нерсенин баарын берди. Бирок дагы деле арабызда кимдир бирөөлөр жашоосуна нааразы. Ошон үчүн не сахабалар ошондо Умар ибн Хаттаб айтты, "Ооба, туура айтасың" деп айтты. "Калилун мин ибади шакур", шүгүр кылуучу пенделерим аз болот деди. Жакшылык кылсаңыз, ырайымдуулук кылсаңыз, ошон үчүн биз пендеден жакшылык күтпө, пендеден ыраазычылык күтпө деп айтабыз. Эмне үчүн? Пендеден күтүштүн кереги жок. Биз Кудай Тааладан күтөбүз. Жакшылыкты кылыңыз, аракетти кылыңыз, бирок ыраазычылыкты кимден күтөбүз? Жараткандан күтөбүз.